Мынакей biz hazır Razakova Перекрестка Абдумомуновада турабыз да. Мына кече жакында ушул жерден инспектор гаилер за нарушение деп жаранды кармап ошол жерден. Эми ойлоп атам мен бул жерде мыйзамсыз болгон анык эле болуп турат. Саат 8-8дерден кийин мына ушул Разакова менен келип Абдумомуновадан оңго кайрылып, мына парковочный место. Ушул парковочный место эски площадьтын оң тарабында парковкада мына азыр мына машина турат. Дал ушул жерге келип токтогон жаран. Жаран токтогон. Ал эми бул жерде парковочныйда тротуардан центральный жолго чейин, ошол жолго эки линияга жүрө турган машинеден бер жагы бир 10 метр дагы калып атат. Анан бизге түшүнүксүз болуп атат. Эмне себептен гаилер нарушение кылды деп. Бул жерде остановка запрещен, знак жок. Себеп дегенде бул жерде кайсы маалда келбе, бул жерде автотранспортный средстволордун бардыгы тең турат стоянкада. Ну тилекке каршы кандайдыр бир же менин оюмча бул жерде заказ болгонго деп турам, заказ. Эми ушул мыйзамдын талабына өстөрү эч кандай жоопкерчиликти албай туруп, карапайым адамдарды ушундай кыйноого сала берсе, анда кимибиз жооп берет деген суроо жаралат да. Эми бул боюнча биз жөн калбайбыз. Муну акырына чейин ошо инспекторлорду таап, ошо жеке эмне себептен ушул мамилелери ушундай болуп атат, аны биз тастыктайбыз. Мынакей ошол парковочный стоянкадан мына дал ушул жерге чейин, мен турган жерге чейин мына линияны көрүп турасыздар. Бул жер стоянка. Ал эми муногу полоса батыштан чыгышка кеткен бир полоса. Ал эми муногу полоса дагы батыштан чыгышка кеткен. Ал эми муногу полоса болсо, бул сплошной линия. Бир линияда. Ал эми мына азыркы мына как раз ушул жерде келатат. Мына машинелер чыгыштан батышты көздөй. Как раз мына чыгыштан батышты көздөй кайрылып атат. Абдумомунов менен Разаковага. Ана мен ойлор элем, биз кайрылар элек ушу укук коргоо органдарынын жетекчилерине. Эгерде адам укуктары бирдей десеңер, ушу жерде бир мыйзам чегинде бир карап берсеңиздер. Бул жерде биз мен бүгүн келип алып көргөн жокмун, эч кандай бир даже надпись да жок. Эгерде кечки саат баланчадан баланчага чейин заезд, выезд запрещен деген знак да жок бул жерде. Мен азыр көрө алган жокпуз. Жок, макулам, хорошо, знак запрещен эмес. Жок, биз бул территорияга өткөн жокпуз да. Машина жүрөт. Анан кийин туура Разаковадан Абдумомуновго кайрылган деле бир 15 метрге аралыкта машина токтотот, парковочный стоянкага. Мынакей. Центральный жолду мен сиздерге дагы көрсөттүм, тарттым. Эгерде бул жака жүрүп кетсе анда айтса болот эле, терден токтотуп. Жогорку соттун астынан токтотуп алып, сиз туура эмес жүрүп келатасыз. Бирок тилекке каршы 5-8, 8-5, 8 мен эгерде 8-2, 8-1 мына дорожный правила дорожного движениянын китебинде турат. Ал жерде ачык, мыйзам, закондук түрдө жазылган. Булар асмандан алып эле наказание кылабыз десе кылып, заказ берсе ошонун баарын аткаргандай ким деген суроо жаралып атат да, ошондуктан бул видеолор боюнча, бул иш боюнча биз
кайрылабыз. Ошо инспекторлар алардын баары такталат. Биз дагы алар менен жекеме-жеке отуруп кеңешкенге биз даярбыз. Ошондуктан бул суроону азырынча биз ачык коюп коелу. Анан эмнеге мага ремен деп Мына айтып атат. Эми стоянкага келип токтогондон кийин ремен менен мисалы кайрылып аткандан кийин адам постоянно ремен менен келет, ремен менен чечет, түшөт. Анан ремен менен деп анан кийин бул жерде движение запрещен деп коюп, анан ременге протокол толтурулуп атат. Же специальный наказание бул. Мына бул жагынан да бир карап, тактап, ойлонуп көрүшүбүз керек. Кече барсам башчысы отпускка чыгып кетти. Кече Башчысы ким булардын? Бопонов dedi. Бопонов. Кече Мен да болгом кече Бопонов жок, Боёнов бар экен. Мен да бир өздөрүмдүн бул жерде эми калыстык үчүн көрөлүчү гана келгиле. Бул жерде ошолорду алып келели. Эмненин негизинде протокол толтурулду. Деги түшүнүксүз болуп атат. Даже бизге түшүнүксүз болуп атат. Анан алар эмненин негизинде толтуруп, эмненин негизинде шуну жазып, чоңдоруна эмне деп доклад кылды, бизге түшүнүксүз болуп атат. Даже мен кармакчы Эми бул жерде мына туура айтып атат. Парковочный линияны кубикти алып койгон. Ошол кубиктин астына биз айтып коелу мындай түшүнүктүү болсун. Эшик деп коелу, ворота. Воротадан кирип атат да, мына кирип атат. Бул жерде деги эле бир нарушениени эч ким көргөн жок. Ошол жерде калыстыкка бир инспекторлорду алып келип көрсөк, кана көргүлөчү, ошол жерде мынакей эксперимент жасап көрөлү, терден берге чейин ошол жерде нарушение барбы? Барбы, жокпу деген гана нерсени сурап көрсөк, эчтеке жок болуп атпайбы? Анан кийин баягы экрандардан өстөрүн көрсөтүп, мына биз мындай иштеп атабыз, мындай нарушенияларды кармап атабыз, нарушение кылгандарды мына наказание кылып атабыз деген бул абсурд. Абсурд. Ошол маалда деле айтып атат мынакей парковочныйга келип токтогон кезде тигил жактан бир нече машина өтүп атты. Анан кийин бул жерде эми заезд запрещен, убактысы мынча деген знактар жок болгондуктан бул жерде баягы эме жасайбыз деген гана нерсе карапайым элге кастык.